Айланайны аман эле болгула, ден соолуктуу болгула, көтүңөр бек болсун, оозуңар калган кутуңар ачык болсун, жуткан спермаңар майлуу сүттүү болсун. Айланайны оомин Аллахтар. Сөгүнүп сүйлөгөн блогер Жанара Осмоналиева 3 суткага камакка алынды. Урматтуу мекендештер, кече жакында интернет тармагында мен орой жана адетсиз сүйлөгөн сөздөр менен видео тарап кетиптир. Бул окуя боюнча ойлонбостук менен иш кылганымга мойнума алам. Терең кечирим сурайм. Мындан ары мындай учурларда берейин. Рахмат. Уважаемые соотечественники, со вчерашнего дня в интернете разгуливает видео, где я выражаю сенситивные данные, полностью беру ответственность за свои слова и обещаю, что впредь такое не повторится. Благодарю. Көңүлү көрүңүздөр, урматтуу социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары, Борбордук милиция эскертет. Эгер сиздердин жеке баракчаларыңыздарда адетсиз мазмундагы билдирүүлөр жарыяланса, мындай жагдай коомчулукта, айрыкча жаштар арасында терс пикир жаратып, айрым учурда олуттуу пикир жетишпестиктерге алып келиши мүмкүн экендигин эскертебиз. Жана мындай аракеттерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдиребиз. Ар бир аракетиңиздерге жоопкерчилик менен мамиле жасап, коомчулуктун укугун урматтоого чакырабыз. Сөгүнүп сүйлөгөн блогер Жанара Осмоналиева 3 суткага камакка алынды. 16 июнь күнү социалдык тармагында мониторинг жүргүзүү учурунда Жанко өзүнүн Instagram баракчасына адепсиз ооз калгыс сөздөр менен коштолгон видео жарыялаганы аныкталган. Бул тууралуу Бишкек ШИПтен билдиришти. Бул факты тергөө кызматына өткөрүп берилген, ал эми милиция кызматкерлери тарабынан тиешелүү иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында 1993 туулган Жаран тергөө кызматына жеткирилип, тиешелүү аймагы боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жөнөтүлгөн. Ленин райондук сотунун чечими менен укук бузуулар жөнүндө кодексинин майда бий баштык менен 3 суткага камакка алынган. 11 июнда 3 Бишкек эл аралык кино фестивалю салтанаттуу түрдө ачылган. Фестиваль алгач көк түстөгү асман жолоо киле менен өтүүдөн башталган. Дал ошол фестивалга барган блогер Жанара Осмоналиеванын көйнөгү талкуу жараткан. Кинематография департаменти тарабынан кинематография департаментинин директорунун орун басарына эскертүү, кино фестивалдын директоруна, уюштуруучуларга жана тиешелүү кызматкерлерге кызматтык сөгүш берилген. Булак Селеп Кежи. Депутат Алиев менен Илим Карыпбековдун ортосунда чыр чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Мейдар Алиев ишеним менен ОТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков социалдык тармакта кайым айтышууда. Алиев АК-пресске берген комментарийинде Түркиядагы жер титирөөдөн кийин Кыргызстандагы элиталык турак жай комплекстерин текшерүү маселесин көтөргөнүн, андан кийин Карыпбеков социалдык тармактарда аны популист деп атаганын билдирди. Депутат буга чейин Карыпбековдун билдирүүлөрүнө эч кандай реакция кылбаганын айтты. Көрсө ал курулуш компаниялары менен кызматташат экен, көп жарнамалайт. Ал курулуш компанияларын сейсмикалык туруктуулукка текшерүүгө каршы болгон. Мына иттин башы кайда көмүлгөн. Менин социалдык тармактардагы ал жөнүндөгү жарыяларымдан кийин ОТРКнын башкы директору болуп тургандагы ишине, ошондой эле эвереске чыгуусуна байланыштуу көп маалымат келип түшүүдө, деди ал. Алиевдин айтымында ал Карыпбеков менен тааныш эмес, бирок алардын ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүү болгон. Анда эч кандай коркутуу болгон эмес, жаздырууну көрсөтсүн деп билдирди депутат. Ал юридикалык текшерүүнү талап кылган материалдар келип жатканын кошумчалады. Ал эми Карыпбеков социалдык тармакта ага депутат Мейдар Алиев телефон чалып коркутканын билдирген. Садыр Жапаров 100дөн ашык долларлык миллионер активдерин легалдаштырганын айтты. Президент керамикалык плитка чыгаруучу заводдун ачылышында анын кожоюну 15 миллион доллар инвестиция салганын, мындай жагдай өлкөнүн ички рыногунун инвестициялык жагымдуулугу артып жатканын көрсөтөрүн белгиледи. Бул чет өлкөгө чыгып кеткен активдердин кайтып жатканынын белгиси. 2 жыл мурда кабыл алынган жарандардын активдерин ыктыярдуу мыйзамдаштыруу жана мунапыс берүү тууралуу мыйзамдын иштеп жатканын көргөзөт, деди Жапаров. Анын айтымында бул демилге аркылуу 100дөн ашуун долларлык миллионерлер өз активдерин мыйзамдаштырышты. Алардын бири завод курса, башкалары IT хаб, кирпич чыгаруучу ишканаларды ачууда. 30 жыл бою саясат менен эле алектендик, эми иш кылчу убакыт келди, деди президент. Булак Спутник Эжи. Заводдун негиздөөчүсү өзүбүздүн эле мекендешибиз. Анын 15 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү түз инвестициясы өлкөбүздүн ички рыногунун инвестициялык жагымдуулугун арттырып баратканын айгиленет. Ошондой эле мурда чет өлкөгө чыгарылган кирешелердин кайра Кыргызстанга кайтып, кирешелерди легалдаштыруу мыйзамынын натыйжалуу болуп жатканынан кабар берет.
Эсиңиздерде болса керек, мындан 2 жыл мурда ушундай мыйзамды кабыл алып бергенбиз. 30 жылдан берки тапкан ташынганыңарды легалдаштыргыла дагы чет өлкөгө катып жатпай биздин өлкөгө алып келип иштеткиле деп. Мына ошонун натыйжасы. Бул эле жигит эмес, 100дөн ашык биздин долларбай миллионерлерибиздин бардыгы легалдаштырып келип, ар кандай бирөө хаб салып атат, IT хаб, бирөөсү болсо завод салып атат, бирөө фабрика салып атат, бирөө ар кандай кирпич заводдорду салып атат дегендей мына. Орусия Тажикстанга 300 миллион доллар карызын кечти. Орусия Тажикстандын мамлекеттик энергетикалык компаниясы Барки Точке 298 миллион доллар карызын кечет. Бул тууралуу Азия Плюс маалымдады. 16 июнда Тажикстандын парламенти Саңтун-Инская ГЭС-1 боюнча Россия менен болгон келишимге өзгөртүүлөрдү жактырды. Карыз 2025-2034 жылдары баскычтуу түрдө кечирилет. Ошону менен инвестиция кайтаруу мөөнөтү 2048 жылга чейин узартылып, долбоорго салым 847 миллион доллар деп белгиленди. Бул чечим менен Орусия энергетикалык туруктуулукту камсыз кылуу максатында Тажикстанды колдоду. Ошондой эле бул Москвага кечип жаткан бир катар ири тышкы карыздардын уланысы. Буга чейин Путин Афганистанга 12 миллиард доллар, Кубага 31 миллиард доллар, Түндүк Кореяга 11 миллиард доллар жана Африка өлкөлөрүнө 23 миллиард доллар карыздарды кечкен. Үй бүлөлүгүнөн кийин эми ар кандай өйдөлдүү болот экен. Ошол эле бизде эле мына жакында эле бир аксакалдар соту менен сүйлөшүп отуруп калдык. Ошол киши айтып атат, эми акыркы учурларда жогорку кеңеште дейт, жалаң жазалоо өтөлдүңөр силер депчи. Ошо эми 7 күн отурган киши 14 мүнөт отура албай калабы? Бул жөн эле мындай карап көрсөңүз бир болбогон мыйзам болуп атат да. Мына биринчи жолу коомдук неме жумушка тартылат экен. Экинчи жолу камакка отурат экен 7 күн. Анан ошону айтып атат, эми ушул жерде карап көрсөң, наоборот эл менен иштесе дейт ушуну бир. Айыл өкмөттөр бар, эмтуулар бар дейт. Ошол жерде элерки аксакалдар соту дегендер бар эле. Соттун төрагаларына мына сиздерге окшогон ушул бир мыйзамда иштеген, укук коргоорунда иштеген абройлуу айыл жерине кадыр барктуу, аттуу баштуу эл сыйланган кишилер аксакалдар соттун төрагасы кылып койсо дейт. Баягы үй бүлө деген урушат экен дейт. Ачуу душман акылдос дейт. Экөө уруша кеткен апарып эле камап коет экен дагы. Анан сот ордер чыгарып берет экен. Туура айтып атамбы? 30 күн үйүнө барбасын деп. Эми элестетсеңиз, үй бүлөдө атасын каматып койду, балдары энесине болгон жек көрүндү, сезими пайда болду дейт. 30 күн үйүнө бара албайт дейт. Ошо камалган жигит. Кот ким болбосун. Үйүнө оролуп аялы менен душман болот дейт. Мындан да чаташтырып атасыңар дейт да. Мен торамыз айтып атам, урматтуу. Мына баардык юристтер отурасыңар.